Чакан мал чарбасы бар Бейшенбек Жумабаев эт жана сүт багытында иш алып барат. Сүттүн 1 литрин болгону 14 сомдон ички рынокко сатып келет. Өлкө экономикалык биримдикке толук кандуу мүчө болуп кирсе, продукциясын коңшу мамлекеттерге сатып, ири киреше табам деген тилеги орундалбай калчудай болуп турат. Себеби өкмөт мүчөлөрүнүн малды идентификациялоо аракеттери кечеңдеп жатат. Мен жетишпейм. Мен кайдан жетишем? Мисалы үчүн келип идентификация кылса, пожалуйста, мен даярмын. А ошонун келген кишилер жок да, бирөөлөр жазаш керек да идентификацияны. Мен өзүм барып жаза албайм да. Мен селхозго барып, өкмөткө барып мен идентификация кылат элем деп барып айта албайм да. Эгер алар келсе, мына мал турат, санасын барын жазсын. Биз даярбыз. Малдын башын каттап идентификациялоо иштери өткөн жылдын ноябрь айында эле аягына чыгышы керек эле. Бул мөөнөткө жетишпей калгандыктан өкмөт мүчөлөрүнүн өтүнүчү менен депутаттар быйылкы жылдын апрелине жылдырып берген. Бирок апрель аяктайын деп калды. Ал эми идентификациялоого каражат али күнчө келе элек. Эске салсак, бул максатта Польша өкмөтү 40 миллион евро каражат бөлүп бермей болгон. Бирок экономика министрлиги алардын шарттары биздин кызыкчылыкка туура келбейт деген шылтоо менен акчадан баш тартышкан. Анын ордуна Казакстандан кайтарымсыз каражат алмай болушкан. Бирок акча деле келелек. Биз биринчи ойлогонбуз Польшанын кредитин алып, ошол акча менен идентификация кылабыз деп. Бирок алардын шарты туура келбей калды. Ал эми Казакстандан келе турган акча ошол кичине кечигип атат. Бирок биз ошол акчанын негизинде кылалы дегенбиз. Ал гранттык түрдө. Эми идентификация ал бир күндүк иш эмес. Ал өзүнчө система. Бажы биримдигине кирүү боюнча атайын жол картасы бар. Жол картасында иш пландар иштелип чыккан. Ошол боюнча иш жүрүп атат. Бирок 8 майда Москвада расмий документтерге кол коюлгандан тарта Евразия экономикалык биримдигинин эрежелери күчүнө кирет. Буга болгону 3 апта калды. Бул убакытта өлкөдөгү бардык малдын башын каттап, аларга бирка тагып жетишүүгө мүмкүн эмес. Өкмөттүн мындай кайдыгерлигинин артында чоң коркунучтар жатат дейт депутаттар. Жетишпей калса бир гана бул өкмөттүн өзүнүн ыкчамдыгы менен кайра барып сүйлөшүп, узартабы же жанагындай преференция деген бар, баягы убакыттарды сурап, ошол убакытта айыл чарба продукциясын мисалы кайра иштетүү тармагын күчөткүчө бизге жол бергиле, коридор ачып бергиле деш керек. Бирок мен күмөндөмүн, ачып бербейт, себеби малдардын эттерди, продукциялар жалпы эле сүт азыгы болобу, кайсы продукция болбосун, сертификаттарды тактап алмайынча, бул таза экологиялык продукция, химикат жок, оору жок дегендин баары тең болмоюнча эч убакта өткөрбөйт алар. Убагында депутаттын мындай тынчсыздануусун өкмөт мүчөлөрү кандайдыр бир кызыкчылыгы бар деп тескери сыпаттаган. Анын айынан гермур айтыша кетишкенин депутат жашырбайт. Эми анын кооптонулары четинен туура келе баштады. Өкмөт мүчөлөрү Польшадан келе турган насыянын накталай түрдө берилбегени үчүн баш тартышкан дейт эл өкүлү. А мындай шарт каражатты сол чөнтөктөргө жумшап көнүп калган аткаминерлерге анча жаккан эмес. Эми алардын мындай кайдыгерлигинин кесепети жалпы фермерлерге тиймей болууда. Анткени мал идентификациядан өтпөсө, сыртка эт, сүт азыктарын экспорттоо мүмкүн эмес. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.